Мен башагы $3,500 салынды. $15.000. $27.800 салгам. $15.000 санап алышты курс менен. $5.300 салгам. 12 декабрда эң эри финансылык афера боюнча сот өкүмү чыкканы турат. Шылуундар элден $3 миллион акча чогултуп карызга батырган. Мунун артында тургандар элди акчаларын алтынга салып, дивиденд алып турасыңар деп азырган. Жада калса Кыргызстанда да алтын кенин иштетип, зер буюмдарды чыгарабыз деп элдин башын айланткан. Медиа хаб бул афера кандайча ишке ашырылганын өткөн жылы элди тоногон каржы пирамидалар берүүсүндө кеңири айтып бергенбиз. Мындай афера Кыргызстанда гана эмес, коңшу Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстанда дагы ишке ашырылган. O'zbekistonda Golden Cash ustidan ish ochilganidan 9 oy o'tib, bu moliyaviy piramidaga minglab dollar pul tikkan 30 dan ortiq jabrlanuvchi hibsga olindi. Тергөөнүн жүрүшүндө бир нече шектүү чет өлкөдөн кармалып сотто көрсөтмө беришти. Финансы пирамидасынын артында украиналыктар турса, аны ишке ашырууга кыргызстандыктар көмөктөшкөн. Жабырлануучулар сотто кыргыз жараны Анаркүл Чикаева украиналыктар менен таанышып, Golden Cash жана KG Gold деп аталган эки компания ачууга көмөктөшүп, элди акча салдырган деп билдиришти. Ал эми Чикаева өзү катардагы инвестормун деп актанып жатат. Каржы пирамидасын уюштурууга шектелип, Golden Cash'те лидер болуп, элге тренингтерди өтүп, акча салууга үгүттөгөн Анаркүл Чикаева элдин акчасын чогултуп, квитанция жазып берип турган, акчаларды ары бери которуп турган жогорку соттун судьясы Айнаш Токпаеванын кызы Айзирек Жусупова, офисте тренингтерди такай өтүп турган Айбек Азизбек уулу жана компанияга юридикалык кызмат көрсөткөн юрист Ная Ибраева бар. Сот 2 жылдан ашык убакытка созулду. Ал арада 4 судья алмашты. Жабырлануучулар сот адилеттүү чечим чыгарат деп үмүт кылып жатышат.